Аксыдагы сел агызып кеткен 3 жана 5 жаштагы балдар дайынсыз болууда. Жалал Абадтын Аксы районунун Жаңы Жол айылында 12 июль күнү саат 18:00 чамасында катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен 2 турак үйдүн короосун жана жайлоого баруучу ички чарбалык жолду сел каптап, көпүрөлөрдү агызып кеткен. ӨКМден билдиришкендей, сел суулары Таштак айылындагы 5 жаштагы баланы жана 3 жаштагы кызды агызып кеткен. Жалпысынан 8 адамды сел агызып кетип, анын ичинен 6 адамдын сөөгү табылган. Жогоруда аталган кыз менен бала дайынсыз болууда. Бүгүн жерине издөө иштерин жүргүзүү үчүн 26 куткаруучу, 7 милиция кызматкери, жергиликтүү тургундардан 40 адам тартылган деп айтылат маалыматта. Булак Назар Нёскейже. Талиптер Газни шаарын курчоого алды. Талибандын согушкерлери Ооганстандын борбордук бөлүгүндөгү Газни шаарын курчоого алышты. Аталган аймактын жергиликтүү кеңешинин мүчөсү Хасан Резайы кырдаал оор экенин айтты. Шаардагы абал абдан кыйын. Талиптер жайкын тургундардын үйлөрүнө жашынып алып, аскерлерди аткылап жатышат. Бул Ооган армиясынын талиптерге каршы салгылашуусуна тоскоол болуп жатат, деди ал. Белгилей кетсек, ушул жылдын май айынан тарта АКШ баш болгон коалициялык күчтөр аскерлерин Ооганстандан чыгарып жатат. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден аскерлерин 11 сентябрга чейин Ооган жергесинен чыгарып кетерин убада кылган. Кийин АКШнын Ооганстандагы аскердик миссиясы 31 августта аягына чыгаарын билдирген. Булак Назар Нёскейже. Министр Улан Ниязбеков коронавируска каршы эмделди. Ички иштер министрлигинин жетекчилери коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өттү деп билдирди министрликтин маалымат кызматы 13 июлда. Министр Улан Ниязбеков, орун басарлары Нурбек Абдиев, Октябрь Урманбетов жана Эркебек Аширходжаев эмделди. Министрдин биринчи орун басары Сүйүнбек Өмүрзаков эмгек көргүүдө. Ал кызматка келгенден кийин коронавируска каршы эмдөөдөн өтөт. Андан сырткары ички иштер органдардын жалпы өздүк курамына эмдөөдөн өтүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн деп айтылат билдирүүдө. Булак Назар Нёскейже.